Жүрегі ооругандар бар го, көп салават айтсын дейт. Жүрегі оорудан сакаят экен да. Сеп ар бир салават айткан сайын Алла Таала 10 жолу берип турат экен да жүрөккөчү. 10 жолу берип турат. Сиз ихлас менен айтыңыз, 100 жолу салават, 1000 жол, 1000 рахмат Алла Тааланын жүрөгүңүзгө келет. Жүрөк күчтүү болот экен, жүрөк көтөрүлөт экен. Салават айтканда. Экинчи устаздар айтат эле, мынау өрүк бар го, өрүктүн бир шербат деп коебу, шарбат деп коебу, шербет деп коебу. Вот, компоту да, өрүктү бирок эмеге мына чочо азыр мына кээ бирлер кум шекер менен эме кылгандар бар, кээ бирлер дары пары кылат го, андай эмес. Жөн эле как болот. Ошол какты бир сууну кайнатып туруп, кичине жылымылык болуп калганда салып коет экен дагы. Таң атканга чейин анын ширеси чыгып калат экен. Ошону ичсин дейт эле да. Бул дагы жүрөккө аябай пайдалуу экен. Анан үчүнчүсү роза гүлдү жыттасын дейт. Не жыттасын дейт? Аллах акбар. Булар экөө мадди деп коебуз мындай. Роза гүл, мына шербеттери, рухани салават. Жүрөктү күчтүү кылыш үчүн эмне экен? Салават. Жүрөктү көтөрүш үчүн эмне экен? Салават. Жүрөктөн кайгыны кетириш үчүн эмне экен? Аллах акбар.